Сіздерге аргумент қатар айтып қойын. Бұл жерде жоопкерчилик қайда? 2018 жылдың бюджеті атқарылбаған, 2019 жылдың бюджеті мына атқарылбай келеді. Кече социалдық қорғау министрі Улукбек Кочкоров айтып отады, маға 11 миллиард сом бөлінді, 60 мыңге пособие алушылар көбейді мен деді отады. Бирок бұл жерде бюджетте мен қарасам 11 миллиард емес, 9 миллиард 900 миллион коюлуп атат. Кимге туура болот, кимге туура эмес. Кийинки маселе, урматтуу коллегалар, мына сиздерге мен кайрылып кетем. Мына 2018 бюджет аткарылган жок. 2019 мына кече ГТС мен ГНСтин жетекчилерин алышты, бюджетти толтурулаш үчүн доход части киреше булагы аябай төмөндөп кетти деп жумуштан алышты. А жоопкерчилик кайда? Мен сиздерге урматтуу коллегалар, мен мындай сунуш киргизет элем. Ушул мыйзам долбоорго келет эртең бүрсү күнү карайбыз дагы. Сиздер да ошо боюнча дагы бир өзүңөр көңүлдү буруп, өзүңөр да пикир айтсаңар, мындай бир норма киргизейин деп атам ушул мыйзамга. Мына Табылдык Апыр, сиз комитеттин, бюджет комитет төрагасы болгонсуз. Бюджет финансы жакшы билесиз. Сиз дагы ошо көңүл буруп койсоңуз. Расмий тилинде жазганмын. Статья 19.1. Biz birinci statiyadan başta biz negizgi parametreleri bekliyoruz. Girişe, çıkışa, defisitті. Бұл мыйзам. Егер де азы жол ережесін бұзсақ, мыйзам бұзылды деп есептейміз де, штраф қойылады. Ал же жоопкерчилик бар. Мына ушундай 19-1 деген статьяны киргизип отам. Неисполнение республиканского бюджета Кыргызской республики на 2020 год по доходам и расходам, а также превышение предельного размера дефицита республиканского бюджета Кыргызской республики на 2020 год влечет отставку правительства Кыргызской республики. Бұл мен официалдық түрде мен киргизип отам комитетке. Бұл биринчи окууда да карайбыз, экинчи окууда да карайбыз. Анткени бұл жерде дайыма биз бюджетти карап бекитип берип атабыз. Аткарышына келгенде эч кандай жоопкерчилик жок. ГТС менен ГНСтин биз жоопкерчилигинде жумушун алып атабыз. Бирок терең карасак, экономика өспөй атат. Мына мен карадым. НДСте 815 миллион сомго эле көбөйүп атат. НДС возим из третьих стран 525 миллион сомго көбөйүп атат. Бул кандай? Бул айтканы бул өндүрүш токтот деген сөз. Ошон үчүн бул бюджет документи биз терең карайлык, урматтуу коллегалар. Мен министр келсин, керек болсо премьер-министр бул жака келсин. Ошо премьер-министрден биз сурайлык. Анча-мынча суроолорубуз бар бизде. Орчундуу суроолор. Рахмат.